Нарын шаарындагы Арстанбек Буйлашуулу атындагы номер 8 орто мектеби. 5-D классынын класс жетекчиси Жусупбекова Тинатин. Саламатсыңарбы окуучулар. Улуу жеңиштин 75 жылдыгына арналган тарбиялык саатыбызды баштайбыз. Бүгүнкү тарбиялык саатыбыздын темасы «Эрдик эскирбейт, урпактар унутпайт». Сабактын максаты. Улуу атамекендик согуш жөнүндө маалымат алуу менен улуу жеңишке жетүү үчүн болгон аракеттер, жоготуулар, эрдиктер жөнүндө билесиңер. Согушта эрдик көрсөткөн кыргыздын баатырлары жөнүндө маалымат аласыңар. Урмат даңк жоонун жолун торогондор, урмат даңк жоодон элди коргогондор, карабай аткан окко кан агууга, урмат даңк жоону жеңген аталарга. Тирүүлөр милдеттүүбүз эскергиле, суранам ордуңардан турууңарды. Согушта мекенин, эли жерин коргоп курман болгон аталарыбызды эскеребиз. Балдар, силер буга чейин улуу атамекендик согуш, улуу жеңиш жөнүндө маалыматтарды билсеңер керек. Ошентсе да улуу атамекендик согуш жөнүндө маалымат бере кетейин. 1941 жылы 22 июнда фашисттик Германия таңкы саат 4-тө Совет элине кол салган. Дээрлик 4 жылга созулган улуу атамекендик согуш зор кыйроолорго алып келген. Кыргызстандык жоокерлер согуштун биринчи күнүнөн эле фашисттик баскынчылар менен баатырларча кармашышкан. Кыргыз өкмөтү согуштун биринчи күнүнөн тартып калкты жоокердик жактан окутууга, жоокердик бөлүктөрдү түзүүгө киришкен. Жыйынтыгында Кыргызстанда 385 аткычтар дивизиясы, андан соң 40-153 аткычтар бригадасы, 2 улуттук атчандар дивизиясы түзүлгөн. Улуу атамекендик согуш көп жоготууларды алып келген. Согушта көп үй-бүлөлөр жакынынан айрылышкан. Ошентсе да бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып, мекени үчүн каны жанын аябай салгылашышкан. Карапайым эл баардыгы фронт үчүн, баардыгы жеңиш үчүн деп, өзлөрү жебестен, тийбестен бүт согушка жөнөтүшкөн. Кан майданды Совет эли күчтүүлүгү, ынтымактуулугу менен жеңишкен. Согуш учурунда Левитандын үнү менен ойгонуп, Левитандын айткан кабары менен укташкан. Улуу атамекендик согушта өзгөчө эрдик көрсөтүп, дүйнөгө атагы чыккан 316 аткычтар дивизиясы, башкача айтканда панфиловчулар менен сыйныктанабыз. Кандуу согуш 1418 күнгө чейин созулду. Биздин Кыргызстандан аттанган жоокерлердин саны 365 миңге чукул болду. Алардын ичинен кан майданда оопат болгондордун саны 150 миңге жакындады. Ошондой эле 5 миңге чукул жоокерибиз дайынсыз болду. Ал эми 73 жоокерибиз Советтер Союзунун баатыры деген ардактуу наамга ээ болушту. Кыргызстандан 28 жоокер даңк орденинин ээси болду. Алардын ичинен 8-и даңк орденинин 3 даражасын тең алган. Кандуу майданга катышып эрдигин көрсөткөн аталарыбыз көп. Алардын ичинен өзгөчө эрдиктери менен айырмалангандары да бар. Алар Калыйнур Үсөнбеков, Мамасалы Тешебаев, Түкүбай Тайгараев, Самат Садыков, Казак Жаркынбаев, Кубат Жуматаев, Коёнкөзов, Жапар Жаабаев. Алардын ичинен айрымдарына токтоло кетпесек болбос. Дүйшөнкул Шопоков. Дүйшөнкул Шопоков Чүй облусунда туулуп өскөн. Согуштун алгачкы күнүнөн баштап эле колуна курал алып, душмандарга каршы ок аткан. Дүйшөнкул атабыз биздин аскерлерди көздөй келе жаткан немистердин танкасынын астында граната менен жата калып, душмандын танкасын жардырган. Көрсөткөн эрдиги үчүн Советтер Союзунун баатыры наамы берилген.
Дагы бир кыргыздын баатыр уулу Чолпонбай Төлөбердиев Талас өрөөнүндө туулуп өскөн. Ал да согушта жанын аябай салгылашкан. 1942-жылы 6 августта өчпөс эрдик кылган. Чолпонбай атабыз душмандын биздин аскерлерге жылышына жол бербей, өз денеси менен дзотту жабып, жеңиш үчүн өзгөчө салым кошкон. Бул эрдиги үчүн Советтер Союзунун баатыры наамына ээ болгон. Дайыр Асанов Нарын облусунун Атбашы районундагы Башкайыңды айылында туулган. Харьков шаарынын алдында асманда жааган бомбадан советтик аскерлер кыйрап, бир гана Дайыр Асанов башчылык кылган бир нече жоокерлер тирүү калат. Душмандын 3 жолку танк менен чабуулун токтотуп, 8 танка, 3 бронду унаасын, 40 немис аскерин жок кылат. Бул эрдиги үчүн Дайыр Асановго Советтер Союзунун баатыры наамы ыйгарылган. Кийинки баатырыбыз Анварбек Чортеков 1920-жылы Атбашы районунун Кара Суу айылында туулган. 1943-жылы Днепрдин батыш жээгиндеги плацдарм үчүн болгон согушта эрдиктин бийик үлгүсүн көрсөткөн. Ал душмандын 4 жолку чабуулун токтотуп, 30 гитлерчини жок кылган. Кана балдар, аталардын эрдигин, улуу жеңишти же тынчтыкты даңазалаган ырларыңар, тарткан сүрөттөрүңөрдөн барбы? Атым Адеми. Жана мен жеңиш күнүнө карата бул сүрөттөрдү тарттым. Анан дагы кыскача ыр айтып берейин. Күн жетип, мына эми жеңиш бизде. Согуштун оор күндөрү калды эсте. Эл үчүн жанын курман кылгандарды эстейбиз, унутпайбыз дайым эсте. Бизди коргоп бул жеңиш катаал согуш каарынан, өрт ичинен жаралган аталардын канынан. Билүү керек ар бир кыз, билүү керек ар улан. Бизди коргоп аталар кечкендигин канынан. Ошол үчүн бул майрам бизге кымбат баарынан. Улуу жеңиш тарыхтын даңа залуу барагы. Мен Жумадилов Ислам. Жеңиш, жер дүңгүрөп чыгат үн. Жеңиш, 4 жыл бою күткөн күн. Жеңиш туусун тиккен кезде Берлинге, фашизмдин ичер сызы бүткөн күн. Жеңиштүү жаздын тосуп 75-ин. Жергемде бүгүн шаттык, бүгүн майрам. Жашасын улуу жеңиш. Апам да сүйлөйт тынчтыкты, атам да сүйлөйт тынчтык деп. Терең сиңген каныма, кандай сонун тынчтык кеп. Шукабаева Адилина, номер 8-ci Арыстанбек Бөлөшұлы атындағы орта мектебінің 5-ci классын оқушысы. 4 жыл бойы каймашып, түшүрүп түндү күн жеңиш деп жар салып, кубанган күн бүгүн. Жоо жеңген аталар сабында бирге биз коргойбуз тынчтыкты, туу болуп. Жеңиш унутулбайт, эрдик эч качан эскирбейт. Мен Жеңишбекова Каншай тынчтык ырын айтып бермекчимин. Жашасын улуу тынчтык, кучагын жайып жер асман, кубанып бирге карашкан. Тынчтыктын ырын ырдайбыз, жашасын улуу ынтымак, өмүргө сонун бек кубак. Жек көрүп согуш түтүнүн, көрөбүз турмуш үзүрүн. Биз аталардын эрдигин эч качан Тынчтыкпы дейли, эмне мынча кошунандар үйүп келип калган? Шумажал менин жалгызыма тийбей койсоң болбойбу? Элинин жүрөк толчосун тилбей койсоң болбойбу? Кагып кетпей өмүрүн кайып кетсең болбойбу? Мыкаачынын уу тилин укпай койсоң болбойбу? Жалгызыңды аярлап жебей койсоң болбойбу? О, Шумажан, кагылайын, кагылайын, жалгыз. Ата бабам кыргыз тукманы, ата салтын бийик тутканы. Ат жалында өмүр кечирген
Anjalımda kılıç oynatır, babamın askerim kurban. Tarih bütün nokta kaldırmay, kurban bekleyenim kurban. Tarih bütün nokta kaldırmay, kurban bekleyenim kurban. Азаматсыңар балдар, мына өзүңөр жанатан бери угуп көрүп жаткандай, акыры адилеттик жеңип, арсыз душмандын туусу жерге тапталды. Мына ошол күндөн ушул күнгө чейин 9 май улуу жеңиш майрамы делип майрамдалып келет. Жеңиштүү жаздын тосуп 75-ин, жергемде бүгүн шаттык, бүгүн майрам. Бир арман кайтпай калган арабызга, аталар, агаларым эсил кайран. Мекенин жанынан артык сүйүп, ал үчүн өмүрүн аябагандарга таазим кылабыз. Улуу ата мекендик согуштун сабактары азыркы замандагы коркунучтарга каршы күрөшүүдө биримдиктүү жана ынтымактуу болушубуз керек экендигине тарбиялайт. Өз жеринде бейпилдик өкүм сүрүшү үчүн ар бирибиз жооптуу экендигибизди эскертет. Фронттун окопторунда келечек муундун өмүрү үчүн салгылашып жан берген аталарыбызды эстен чыгарбайлы. Согуштун жана оорук ардагерлеринин эрдиги менен каарман эмгегине башты ийип, 1000 мертебе таазим этели. Улуу жеңиш жалпы журттун жабыла жасаган арыбас аракетинин аркасында жаралган. Биз сиздер менен сыймыктанабыз. Биз сиздерге дайыма таазим этебиз. Биз сиздерге алкыш айтабыз. Эч ким, эч нерсе унутулбайт. Эми балдар үйгө тапшырма алгыла. Үйдөн эрдик эскирбейт, урпактар унутпайт деген темада эссе жазгыла.